A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz janakı kvartirani açkanda biz sizlerge suyunçilegen biz. Bir taş olcada sağ başlattı. Şu sağağızın da baştalganına 2 cuma boldu. Kudayım buyursa. Şu 2 cumanın içinde emnelerin үйрөндü. Oşol jönde sizlerge kıskaça malumat katarı jağılsa atçot katarı sizlerge bir oşol бүгүнкү көрсөтүүнү tartal dedik. Anda oşol bizdeki oşol dolbordun jetekçisi Gülnaz Eceke'ge biz kezekti versek. Gülnaz Eceke anda siz jaklap düşündürüp berseniz. 2 jumanın yüzü oldu. Neler boldu? Kanday özgörülөр boldu? Bugün nelerdi bizge tartıp көрсөтөсүздөр? Саламатсыздарбы? Ошол 6 айлык реабилитациялык программабызга 10 бала келди азыркы учурда. 5 кыз, 5 бала келди. Анан эми ошондон бери 2 жумадан бери көп бардыгы бирдей эмеде келген уровенде. Бардыгы басалчу эмес, баарын жетилип келет элек. Анан азыр өзүңөрдө көрөсүңөр 2 жумадан кийин уже кандай өзгөрүүлөр болду. Азыркы учурда азыр Жалалдин менен Ибрагим экзамен алат уже 2 жумадан берки. Үйгө барып, баягы квартираларына, жашаган квартираларынан үйгө барып, кайра бияка өзүлөрү келиш керек. Эч кимдин жардамы жок, артынан эч ким ээрчибейт. Анан азыр башында кантип барып келет, ошол боюнча инструкторлору менен сүйлөшүп, анан ошол боюнча үйгө барып, бүгүн экзамен тапшырыш керек да, трость сабагынан. 2 жума мурун колуна биринчи жолу трость таякталып, биринчи жолу колуна кандай кармаш керек, ошону баштап үйрөнүштү да. Эми 2 жумада үйгө барып келип калышты, ошону бүгүн экзамен калды. Бул жерде азыр Аутсада турат, туугандар Аутсада. Азыр ошол Американын университети Аутсада турат. Аутса менен азыр ушу квартиранын аралыгы канча азыр? Балдар жашаган жерге биз өзүбүз барып келсек, тест басып келсек, 10 мүнөттө барабыз, 10 мүнөттө келебиз. Барыш керек. 1 километр чыгат. 1 километр чыгат. Бул кыздардыкы кичине эмерек, түз эмес, алысыраак да. Аяка 15 мүнөттө жетип, 15 мүнөттө кайра келсе болот. Бирок эми булар азыр жаңы үйрөнгөндүктөн 1 саатта барып кайра келсе абдан чоң жетишкендик да. Азыр биз приз да койгонбуз буларга мотивация кылган. Машалла. Ошого жарышып атышат. Ошого ким биринчи үйдү тапшырып, анан башка да сабактарынан аз айтам, кандай жетишкендиктерге жетип калса, ошол кишиге биз приз беребиз. Машалла. iPhone телефон. iPhone машалла. Салам алейкум. Азат кандай? Келдиңби? Туугандар, бул жигитибиз бизде ошол жана iPhone деп сүйлөп калдык. Ошол эмеден сабак берет. Телефон пайдаланганды, ноутбукту. Ошол буларды Кудайым берсе айт ичинде кылып да чыгарабыз, Кудайым берсе 6 айдын ичинде. Буйрса. Азыр ошо кандай мени кантип тапшырышат, кандай өтөт ошол трость таяк менен үйрөнгөн сабагы, ошону кичине тартып алсаңыздар, анан буйрсанда ошону Кудайым берсе ошону азыр мына Айдар мырза, биздин операторубуз, ар бирин болбосо да ошол алмак артынан ээрчип, кантип квартирага чейин барат, ошолорду тартып кайра келет иншалла. Мен бул жерде күтөм. Бул жерде дагы кимдер нелерди окутуп атат, дагы кандай класстар бар, аудиториялар? Азыр учурда ошол эле эртең мененки саат 9-дан 11-ге чейин ошол таяк менен үйрөнгөн 2 саат бою ошол 1 сабак болот. Бул 4 студентке Айгерим, Амина, Талай и Абдулазиз төртөөнү ошо 2 саат бою таяктан үйрөнүшөт. Булар басканды үйрөнүшөт, ооба. Бул жакта болсо ошол Азат менен тынчтык ошол эле көзү көрбөйт. Бизде ошо окутуучулардын бардыгыбыз көзүбүз көрбөйт да. Биякта Ибрагим менен Жалалдин трость таяктан үйрөтсө, бул жакта Азат менен тынчтык компьютер жана смартфондорду колдонгонду үйрөтүп жатышат да. Смартфондорду. Ооба. Анда бүгүн бирөө iPhone алат экен да. Ооба, машалла. Анткени телефондо 2 система бар, Android анан iOS деген. Бирөө обычный жанагы Samsung ар кайсын телефондор, бирөөсү болсо iPhone да. Эң бул көзү көрбөгөндөр үчүн, биз үчүн оңой үйрөнгөн бул iPhone болгондуктан ошо iPhone'го өткөрүп атабыз. Анткени бардыгы бизге келген 10 кишинин бардыгында телефону бар экен. Бирок жанагы сүйлөгөн программасы кичине кыйнап коюп атат буларды. Анан ошондуктан биз ошо 6 айдын ичинде буйруса бардыгын iPhone'го өткөрөлү деген оюбуз бар да. Бардыгы телефонду колдоно албайт экен, 10 тең.
мына азыр болсо азыр ким үйрөтөт, ким эле Азат көрсөтөт. Чалсам ала алышпайт. Өздөрү алганды билбейт. Ала алышпайт. Жооп бергенде. Ооба, жооп бере алышпайт. Кайра мага чала алышпайт. Башында байланыша албай аябай кыйналдык да. Анан сообщенияны азыр до сих пор жаза алышпайт. Окуй алышпайт да. Азыр көп нерсени эметип алышкан жок. Бирок көбүнө эмес, канча бир 2-3 уже телефонду колдонуп үйрөнүп калышты. Анан билгендер бар экен, арасында алар болсо уже компьютерду, клавиатураны үйрөнүп, печать кылганды үйрөнүп атышат. Машалла. Азыр ошону дагы көрүп алсаңыздар болот да. Туугандар ана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эгерде быушный болсо деле кимдир iPhone белек кылам десеңиздер, иншалла бизде эшик ачык. Себеби бул жерде 10 адам экен. Бир 4-төсүнөн биз өзүбүз аракет кылабыз, Кудайым буйрса. Кимде ким эгер ушуларга мен бир белек кылайын, менден белек болсун деп туруп, жаңысы шарт эмес бизге. Быушный эгер жаңала турган болсоңуз, эскиңизди бизге берсеңиз, Кудайым буйрса, ошол көзөбүз бир туугандарыбыз бир iPhone'ду болтур жеңилирээк үйрөнүп калса иншалла. Чоң бизге жардам болмок, анткени уже биз эмеге берип, тааныштарыбызга ошондой колунан келген адамдарга уже жарыялап койдук. Буюрса бир iPhone келди. Ошону биз 10 кишинин арасында мен сага да берген туура эмес болуп калды. Ошон үчүн биз ошо экзаменди ким биринчи тапшырса, ошо кишиге тапшырабыз деп приз коюп койгонбуз. Андан кийинкилерине көбүнчө башка балдарга уже кийинки мотивация кылып дагы конкурс кыла беребиз, ошентип бере беребиз да. Кудай буйрса. Азыр бул жерде 4-өөсү эме экен, бул басканга бүгүн экзамен тапшырат экен. Бул жерде бирөөсү Жодар бул жерде ошо телефон колдонгон деле үйрөнүп атат. Жакшылык менен Даниэл? Жакшылык менен Даниэл кухняда, квартирада башка инструктор менен тамак жасаганды, үй ишин аткарганды үйрөнүп жатышат да. Машалла. Ал тиги жакта дагы Земфира Брайль сабагын өтүп жатат, 2 кызга. 2 кызга. Аларда бир сәр көрүп тартып койсок болот экен, анда Кудайым буйрса. 15-январь. 15. Брайльды көрсөтүп. Мына Кудайым буйрса туугандар, бул жерде бул Жодарбек деген жигитибиз Оштон келди. Көрбөй калгана канча болду эле Жодарбек? 1 жыл болду. 1 жыл мурда көрбөй калган экен. Ошол азыр мына үйрөнүп атат, телефонду, компьютерди үйрөнүп атат. Бул Тынчтык деген жигитибиз, бул дагы ошол инструктор. Ошо компьютерди пайдаланганды үйрөтөт. Бул азыр эле сиздер менен тааныштырдык. Азат деген жигитибиз, ошол 10 жыл болуп калды окшойт, Ошо Азат ушул жерде иштеген бардык сотрудниктер, азыр иштеп жаткан кесиптештерим бардыгы ошол реабилитацияны өтүп бүтүшкөн. Азат менен Жалалдин ошо уже группалаш болуп калгаткан 10 канча жыл болду азыр? 10 жыл. 10 жыл болду. 15-жыл. Ошол бул жерде азыр ошол жаңы келгендерге телефон пайдаланганды үйрөтөт. Бул Азат деген жигитибиз, Кудайым буйрса. Тынчтык болсо качан бүттүң? 21 бүттүң, 22 жылы бүткөн реабилитацияны бизден. Азыр бул тынчтыктагы ушул эле балдардай болуп келген, Азат деле шолтурдай болуп келген. Эми азыр болсо уже башкаларга окутуучу болот. Тынчтык, сен да башында бирөө жете эле басчу эле? Башында ошондой болчу. Бери карап эле, бери карап. Машалла, азыр уже өзүң кенен басып, керек болсо ноутбук үйрөтүп атасың башкаларга. Любой эле жерге өз алдынча барып келебиз. Алхамдулилла. Жакшы. Мына туугандар, бул жерде ушул азыр бул класста, бул аудиторияда ошол эмени үйрөтүп атышат. Анда берки 2 кызды да көрөлү, бир ай окуп үйрөнүп атканды да көрөлү. Бир сабактар жөнүндө тааныштыралы да сиздерге. Ушул сабактардын арасында да алмашат да буларчы. Ошо алмашканда барды өзүлөрү таап, кайсы аудиторияда өзүлөрү табыш керек. Анан бул жактан алмашышат 1 саатта. Брайль менен компьютер 1 сааттан эле да. Демек алмашып башка класска. Башка булар тияка барат, Жодор бияка келет. Так. Саламатсыңарбы? Салам алейкум. Туугандар, бул жерде булар негизи свет күйгүзүп коелу. Буларга светтин деле мындай муктаждыгы жок да. Свети жок деле окуйбайт. Адына свет күйгүзүп коелу, биз сүрөткө тартабыз да биз. Видеого. Дүшен эжеке кандай? Жакшыбы? Бул эми бардыктар билесиздер. Бул бизде ошол эме Земфира эжекебиз. Бул да ошо биринчи бүтүрүүчүлөрдөн, Ооба. Земфирада 2000 канча келдиң эле сен? 2015. Кайсынысын эсептейли? Анткени Земфира 2 жолу келдиң, Ооба. 2 жолу келген биздин реабилитациялык тренингге. Анткени биринчисинде аябай кыйналды эле. Качып кеткен бана. Качып кеткен эмес, окуй албай.
окуй албай калгансың, Эми жетишип баштаганда бүтүп калган. ооба бүтүп калган. Анан экинчи жолу келип, анан ошо реабилитацияны өтүп, өз алдынча жашап, ошондон бери ушу башка балдар кыздарга окутуучу болуп бизге жардам берип жүрөт. Elhamdülillah. Мен ойлогом ошо Земфираны үйрөтүп атканда абдан кыйналгам мен. Аябай кыйын болгон мен үчүн окуткан Земфираны. Земфирага айтчумун, ушул сен өз алдынча болуп кетсең эң бактылуу адам болот элем деп. Анан туугандар, мен бул жерде эме Земфир эжекени мен тамашалап Дүйшен эжеке деп коем да. Ошол азыр Бишкекте, мындай эле Кыргызстанда аялдардын арасында ошол эмени бизде кайсы тамгаларды үйрөтөт бул? Бул азыр Брайль сабагы. Брайль тамгасын үйрөтөт, ошол менен бирге Куранды дагы үйрөтөт. Ооба. Куранды дагы эң алгачкы ошол Брайльдан Куранды үйрөткөн эжекелерден ушул Бишкек шаары боюнча деп койсок болот. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча десек дагы жарашат. Ооба. Кыргызстан боюнча десек дагы жарашат. Анан бул жерде Айдана менен Айгүл Брайль сабагын үйрөнүп атышат. Азыр негизи орусча тамгалар менен үйрөтүп атасың, Орусча, кыргызча. Орусча, азыр орусча, кыргызча Брайль сабагын өтүп атабыз. Анан кийин уже бул азыр жаңы үйрөнгө аткандыктан азыр башка Брайль сабактарын, башка тилдерди кошо элекпиз, анткени аябай адашып калат да башы булардын. Ошон үчүн азыр только Брайль орусча, кыргызча тамгаларды үйрөнүп, окуганда, анан жазганды үйрөнүп атышат. 2 жумадан бери бул эки кыз билет болчу. Негизи билет. Бул бизге негизи Брайльди билгендер да, билбегендер да келет да. Такыр билбегендерден канча болуп? Азыр биякта 3 эле билет, Брайль. Ошол 10 кишинин ичинен 3 эле билет экен Брайльди. 7си 0дөн баштады. 7си 0дөн баштады, ооба. Машалла. 7си даже Брайль эмне экенин билбейт экен. Баягы сезгенди чоңойтуп алып көрсөтөбүз биз. Брайлевский блок жокпу биякта? Жок, бул жакта жок. Брайлевский блок деп коет, жыгачтан жасалган. Ошону мен жасап келгем. Ошол нерсени буларга көрсөтүп, сездирип, биринчи түшүндүрүп алып туруп, анан үйрөтөбүз да. Анткени бул майда нерсени көрсөтсөк, башында түшүнө алышпайт да. Ошон үчүн бул жерде Брайльди ошол сезгенден баштайбыз. Мынтип сыйпалап. Биринчи точка, бул экинчи точка, кайгынан санаш керек. Ошонун баарын принцип баарын үйрөтүп албасак, башында түшүнүү аябай кыйын болот. Аз кыйналып атат бала кээ бирөө. Аябай кыйналып атышат. Жанакы жыгачты биз туугандар, жанакы биз жайкысын 15 күндүк семинар өткөндө көрсөткөнбүз. Эсиңиздерде болсо. Жыгачтан баягы 6 точка. 6 точка. Негизи ошол 6 точканы канча символ алмаштырса болот максимум? 61 символ. 61 символ алмаштырып, тамгалар алмаштырып туруп ошол окуганды үйрөнөт. Ооба. Кана эжекелер сиздерде өзүңүздөр да бир оюңуздарды айтып койсоңуздар. Ана окуганды көрсөтүп койбойлубу, Тез окуганды. Бисмилла. Биз просто азыр цифралар боюнча көңүл бөлүп атканбыз да. Текст тап экен. Анан бул биз бул жерде окуганда, окуганды билгендер деле методика деп коет да, окугандын методикасы бар да. Эки колдоп окуган методика бар. Анан бизден келген балдар кыздардын бардыгы бир колу менен, кана бир сөймө менен окуйт да. Ал болсо бул тез окуганга эме болот. Моего Аябай. отца так звали. Выдавил я. Скорби по родителям, которую я прятал в глубине души, прорвалась наружу. Глаза смягчились, и тут я понял, что он добрый. Ой, машалла. Бул 2 жуман жыйынтык, а? Бул ооба. Бул негизи 1 минутада 150 сөз окуса болот, Машалла. Бир өлүдө. Азыр минутада 2 кол менен канча сөз окуп атасың сен? 47 окудум. 47 сөз. Мунун максаты максаты 6 айдын ичинде 1 минутада 150 сөз окуп атыш. Ошо жеткириш керек. Ооба. Машалла. Кана бул кыздын атын ким дедиңиз? Айдана. Бул жак Айгүл, Мен Айгүл. Айгүл. Айдана, кана? Илгери бир жер кезген
bir derviş şardın darbazasından çıkıp kele jatıp kara tum Maşallah yaxshi Всё. öğrenip kaldı. Ana neme? Gülnaz. Gülnaz jike soruda. Biraz közüne maskаны nege taqıp koyasızlar? Көзүнө масканы такканыбыз себеби көрбөгө бияктагы көрүүсү ар кандай да. Кээ бирөө такыр жарыкты сезбейт. Кээ бирөө кичине болсо да бир нерсе көрөт да. Şoğlanı sezet. Шооланы сезет, жарыкты сезет же болбосо мындай чоң предметтерди кээ бирөө көрөт да. Бирок ошол көргөн эмеси зрениясы буларга жардам бербейт. Наоборот, мешать этет да буларгачы. Ошол жарыкты эрчий берет, же бир нерсе көрүнүп аткандай ошол жакка кыйшай беришет. Ошон үчүн анан укканды, сезгенди колдонбой коюшат да. Ошон үчүн бул жакта эң керектүү нерсе бул сезиш керек. Только ошол көзүн колдонбой, башка айлана чөйрө, таягына, абанын өзгөрүшүнө, звуктардын өзгөрүшүнө, ошонун баарына көңүл бурганга үйрөнүшүш керек да. Ошондо биз көзүн жаап коебуз. Көзүн жапса булардын эмеси ошол жарык кулагына өтүп кетет экен да. ооба, жарык курагына өтүп кетет ооба. Анткени булар деген кичине көргөнү монтип эңкей беришет, мынтип карай беришет да. Столдо дагы мынтип как будто көрүп аткансыз ылдый карай беришет. Анткени көнүп алган да мурун көрүп жүргөндөрүчү. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн буларды түздөйбүз биз еще. Түз отур, башыңды түз карма, түз бас деп ошолорду үйрөтөбүз да. Көзүңдү карап ал деп. Анан масканы кийгенде булар ошол жарыкка көңүл бурбай, башка нерселерге сезип үйрөнгөнгө жардам берет. Бул биринчи себеби, экинчи себеби бардыгы бирдей эмеде болуш керек. Условияда болуш керек. Булар сен көрүп атасың, ошон үчүн кылып атасың эмес. Бирдей баарыбыз көрбөйбүз, бирдей гана эмедебиз, абалдабыз да. Бардыгы караңгы, эч нерсе көрбөйт. Анан дагы экинчи суроо Гүлназ эжеке. Бул жерде мисалы азыр колдор менен сезгенди үйрөтөбүз деп атасыз го. Мисалы колдор сезбесе упражнение нелер бар? Кантип колуну сезгенче кылыш керек? Жол жобосу барбы анан? Жол жобосу бар. Негизи атайы мындай эмелери бар, сезген атай ковриктери болот. Ошолор менен сезиш керек. Же болбосо брайлевский эле точкалар бар го. Ошолорду көп кылып алып туруп анан мынтип акырын сездирген өтөбүз. Кыздарда ал проблема кичине эме да. Жеңилирээк, анткени биздин колубуздагы эмелер кожа мындай жукарак, батыраак сезет экенбиз да. Бул проблема эркек балдарда. Эркек балдардын колундагы кожасы калың болгондуктан териси сезиш аябай кыйын да алар үчүн. Анда биз болсо эме кылдайбыз, колуңарды туздуу сууга салдыкла дейбиз. Машалла. Туздуу сууга салып туруп, анан ошол брайльди мынтсе оңойраак сезилип калат да. Бизде ушундай случай болгон, такыр сезбей коюп, ар бир манжасынын башындагы терисин лезвие менен кесип алып биринчи слоюн. Ошондо сезген эмеси аябай күчтүү болуп калат да. Эми ооруйт да баары тийгенде. Бирок кожасын алганда, бир кожа слой алынгандан кийин сезүүсү күчөп, ошол тип кылганбыз кээ бирөөнү. Такыр сезбей койгон. Такыр сезбей койгондордо өзү ошентип айткан, мен ошентайынчы депчи. Анан ошондой кылсаң сезесиң десем ооба дейт, ошентип сезип окуп анан конкурс кылганда биринчи орунду алган ошо бала. Машалла. Ошондой метод бар. Эң биринчи эмеси эле бул ошол көп окуш керек. Көп окуса анан сезүүсү күчөйт. Массаж кылган пайдасы жок болсо керек анда? Жок, массаж кылган пайдасы жок. Эң негизгиси колду ошол эме баягы жумшартыш керек. Жумшартыш керек. Крем сүйкөйбү, май сүйкөйбү, колун кичине терисин жумшартыш керек да. Катуу болсо сезиш кыйын болот. Демек анда аял затынын өзү негизи назигирээк да, колдору сезгенче. Колдору сезилет, ооба. Бирок ошол сезгичи бар адамдар ар кандай да баары бир кээ бирөө сезбейт. Кыздар деле сезбейт. Жакшы, мына туугандар, бул эле бир жаңы маалыматтар да. Кудай буюрса биз айына бир жолу отчет берип турабыз. Бул да 2 жумалык эле отчет болду. Кудайга шүгүр, мына уже жазганды, окуганды үйрөнүп калыптыр. Анан телефонду
пайдаланғандарын кейін үйретеміз. Бұйырса андағы біз чағылыштырып береміз. Мына біздің іштен жиынтығы тиянағы қандай болып жатады деп Құдай бұйырса. Анда біз азыр ошо көшеде басқандарын тартабыз. Ошо экзамен тапшырып, айфонды бүгін кім ұтады? Бұйырса ошоны сіздерге жариялайбыз. Кухнядағы сабаққа да Ана кухнядағы сабақтардағын ошол тартабыз. Ана туғандар бұл жерде мына біздің көз әздеріміз бұл жерде басып коридорда жүргенде ешкім жардам бермейді. Ешкім жардам бермейді. Ооба, эң башында мына ушу жерде эле үйрөнүшөт. Кармаганды, ушу жерде эле кабинет тапканды, звуктарды ушунун ичинде эле үйрөнүшөт башында. Көчөгө чыгарбайбыз. Бир жума бою булар көчөгө чыккан жок да. Азыр дагы кээ бирөө чыга элек. Мисалы, жана Талы айтып атпайбы? Мисалы, таяк менен баратканда дейт, эгер мындай жактан өчөдөн коридор кетсе, үн жаңырат экен дейт. Кадимкидей жаңырып, шу коридорлорду кулак менен ошол жерде үйрөтөбүз. Бул жерде түз басканды, бараткандан да өздөрү таап үйрөнөт. Өздөрү табат. Мондай, мисалы үчүн, мол азыр айнекке тийип атканда айнеккени түшүнбөйт башында. Ошону үйрөтөбүз. Анан эгерде бул жерге тийип атса, бул башка звук. Ошону дагы сезишпейт да. Ошонун баарын ушул жерден үйрөтөбүз. Бул жерге тийгенде башкача звук чыгат. Ал дуал. Дуал деп. Анан эшикти кантип табышат булар. Эшикти болсо мындай кетип ушундай боюнча кетиребиз дагы. Анан эшик жаап турайынчы. Үйрөнгөндө биз мурдубузду да пайдаланып үйрөндүк депчи. Мисалы, кухняга жакындаганда тамактын жыты чыгат экен дейт. Туалетке жакындаганда туалеттин жыты чыгат экен дейт. Анан бул жерде мен дагы маани берип турмун да. Мисалы, бай эшиктерде темир бар экен дейт. Туалеттин эшиктери башкача болот экен дейт. Өзгөчө кылып коебу. Жок, бул зданияда эң мин аутса да, булар же кабинеттерди табыш керек да, туалетти табыш керек, намазханага барыш керек, буякта бир айыл табыш керек. Любой биз алмашабыз еще башка аудиторияларга дагы этебиз да. Ошондо бул азыр мен көрсөтүп бердим уже, тартып алды. Эшик негизи айырмалаганда азыр биз көрсөтүп бербедимби, мындай келатканда негизи шоулайн деп коет бул методиканы. Ушундай эле инстеп менен кете берет. Бирок бир эмесин эшикти табыш керек да. Зданияны кабинет табыш керек. Ошон үчүн бир эмеси тростун оң жакка баратканда оң жагында болсо, кабинет издей турган болсо, мынтип тийгизиш керек дубалга. Анан дубалга тийгизгенде, мисалы үчүн, мындай келатканда бул уже стена экен. Стена. Анан бул айнек, бул жерде түшүндүрүп бердик кандай жайгашканы. Анан ар бир эшиктин астында мындай звук чыгат. Темир, түнүкет. Калай бар. Ооба. Мындай үйдө келсе, жыгач болуп калат. Жыгач болуп калат. Ошон үчүн өйдө көтөрбөгүлө дейбиз, туруп өйдө көтөрсө айнекке тийет да баары. Эшикти таппай калышы мүмкүн. Ошон үчүн могул негизи эшик. Ошол эшикке келгенде эми ручкасын кантип табабыз? Эшикти го таптык, бул эшик жабык. Кайсыл жагында ручка экенин билишпейт, биз көрбөйбүз. Ошондо жакын келебиз. Андай кылганда трост такалып калат. Бул жагында болсо, бул жагында, бул жагында болсо, бул жагында трост тиет да. Ошондо гана биз ушундай таап алабыз. Ошол жерде экен, мынтип туруп анан. Эгер узун болсо, мындай келип, мынтип таап алабыз. Анан эшикти ачабыз да. Эч качан колубуз менен сыйпаламай жок. Ошентип үйрөтөбүз эшиктерди. Демек бул кулакты дагы пайдаланыш керек экен да. Айнек, темир, калай, анан дуал ошону угуп үйрөнүш керек экен. Азыр бул жерде кетип баратканда, звук, мисалы үчүн, башкача, сиздер байкасаңыздар башкача. Бул жерге келгенде өзгөрдү. Башкача звук. Жаңырып атат. Бул жактан жаңырып үн чыгат экен, машалла. Ошон үчүн ушундай укканды да үйрөтөбүз. Моунду тепкичти кантип тапканды да үйрөтөбүз да. Негизи мондай түз кете берсек, биз ошол звукту укканда жаңырат. Даже мына о жерге жеттим, мен сол жагымда жаңырап атат. Бул жерде тепкич бар экен да, бул жерде кадимдей жаңырат экен, машалла. Ошол нерсени биз басып барат эле тепкич каякта экенин өзүбүз эле сезип билип алабыз. Ошол нерсенин баарын үйрөнүштү азыр 2 жума. Машалла. 2 жуманын жыйынтыгы, машалла. Туугандар, биз азыр айттык, силер сыртка чыга берле дедик. Алар сыртка чыгат. Анан биз барбайбыз деп койдук. Биз барбайбыз, ар кимиң өзүңөр квартирага барып кайра келсиңер керек деп койдук. Биз байкатпастан артынан тартабыз иншалла, артынан ээрчийбиз буларды. Алар бизди байкабаш керек. Экзамен тапшырганда барбайбыз действительно.
барбайбыз да. He. Азыр просто тартып эме кылган үчүн эле артынан тартып барбасак, азыр мисалы үчүн Жаналдында, Ибрагимде барбайт да негизи. Башка экзамен алып аткандарды башка студенттердин баарына артынан барбайбыз. Өзү барып келиш керек. Артынан эч ким барбаш керек. Потому что булар билбеш керек. Артынан барганды дагы биз дагы антип көндүрбөшүбүз керек да. Ошон үчүн булар өзүнө өзү ишенич алыш үчүн жалгыз кылыш керек ошол нерсени. Жакшы. Бирок тиги жанагы нелерин да айтып коеюн, кимдердин ата энелер кээ бирлер кыжалат болбосун. Безопасностьты караган кишилерибиз бар, что безопасно. Биринчи барганда анан кээ бирлер ойлоп калат, эми сразу эле мен кое бербейди дегенчи. Булардын безопасностьтын караган кишилер бар. Болду. Бисмилла деп баштайбыз, анимани жүз ойнойбузбу? Жок. Мен кетесем. Сразу эле. Все. Булар кыйын го. Так. Ким биринчи кетсе дагы, ким кандай болсо да жанагы түшүндүргөндөй, өзүңөр билип алдыңар. Бул ким үчүн? Бир өзүңөр үчүн. Биринчи Алла Тааладан суранып, өзүңөр жасайсыңар. Бирөөдөн жардам алмай, жок. Максимально. Телефонуңар жаныңарда, адашсаңар, мага чаласыңар. Номер кандай элесиз? Номерим 508. Номерим жазылы, кече эле чалып атпанам. 508 83 14 93 оңой эле. О. Биз деген магистралдан арчып өтүп атпайбызбы? Пешкоттончо. Ошол жер Изичи болду? жок, биз жактан барып бурулганда деген эме показательный кетет деп атпайбыз беле, забрачы? Түз эмес да? Налево. Ошондо биз жактан, сол жактан барып бурулганда кичине оңураак болуп кетет. Ошондой болуп калат. Бияктан өтүп атканда оңураак, тияктан өтүп атканда солураак болуп калат экен. Караласын өткөндө именно жолдон өткөндө тротуарга такалабызбы? Жок, если тротуардан түз өтсөңөр, кече правиласын үйрөткөндөк. Эгерде силер жолду кесип өтүп атканда түз кесип өтсөңөр, тротуарга да такаласыңар. Эгерде туура эмес өтүп калсаңар, ничего страшного, бордюрга барып такаласыңар, бордюрдан ары бери бассаңар эле таап аласыңар. Задачасы ошол, например, тротуар таппай калдыңар да, эле мисалы да, жолдон өттүңөр, бордюрга такалып калдыңар да. Ошол учурда паника кылып, тротуарым жоголду, анан мондай болуп кетти, эмне кылам деп ойлонбой, жок. Так. Значит, оң жактан издешим керек, анан кийин кайра сол жактан издешим керек деп туруп эле спокойно издейсиңер. Безопасно. Самый главный безопасно, хорошо? Машина жолдон өтүп атканда силер азыр светофор жок жерден өтөсүңөр, туурабы, жолдор, перекресттыктан. Ал жерден задача жолдон безопасно өтүү. Тротуарга түшпөй калсаңар, жанакы логически үйрөттүм, тротуар жол менен характеристика дорогту үйрөндүк да, туурабы? Жол менен тротуардын ортосунда арык нелер бар, такыр эле болбосо секирип өтүп ары тротуарга өтүп аласыңар да. Кыжалат болбогула да. Түшүндүңөр да. Задача жолду табуу, өзүңөрдү кайра безопасно бир жерге туруп алуу. Всё, болду. Ал калганы андай деле важный эмес. Анан кетип атканда азыр карта түзүп бересиңер. Биздин эң башкыбыз бул карта, точка А, точка Б. Потом между ними первый, второй, третий, четвертый, пятый деп туруп ошонун баарын эстеп калышыңар керек. Хорошо? Көчөдө эң башкы ориентирлер эмне? Азыр силерге Жол, машина жол. Машина жол. Экинчиси зданиялар, үчүнчүсү күн. Так, баары параллельно болуш керек, Мисалы үчүн, могу жерде кетип атканда здание ориентир болуп турат. Машина жолго чыкканда машинанын үнү жакыныраак болсо, машина жолдун үнү ориентир болуп турат. Здание табыш керек болсо, кайра здание, анан азыр күн чыгып турган болсо, анан күн ориентир болуп турат, Эгерде күн жакшы тийсе, чыгыш, батыш, түндүк, түштүк. Потому что ошодон айырмалап коесуңар, жана адашып калып, башка жакты көздөй, башка направленияга кетип калбашыңар үчүн, Түшүндүңөр да? Всё, картаны ким биринчи айтып берет? Айта баштайынбы? Американский университеттен чыгып, солго бурулам, солдон үстүнө дагы солго бурулам. Ошо менен түз барып туруп, машина токтогон неменин түбүнөн, стоянканын түбүнөн аралап өтүп, жолдун аркы бетине кесип чыгабыз. Бордюр менен немени шоолайын кылып, асфальтты шоолайын кылып барып, ошол жерден бордюр тротуар чыгат, ошо тротуар менен жүрүп отуруп, тротуар менен жүрүп отуруп, жолдун аркы бетине чыгам. Жолдун аркы бетине чыгып, ылдыйды көзөй чыгып. Ылдый жок. Солду көзөй булам. Ошо менен до конца барып туруп, Южный магистралга такалганда, Южный магистралдан кайра солго бурулам. Солго бурулуп, бир аз башканан оңго бурулам, светофордон.
Svetofordan mashinalardan жаңы to'xtayotganын, o'tib atkanын tekşerip, andan keyin to'xtagan malda arqып ötkötөm dagы. Кичине biraz soldu деп басып ары карата да канса түз барам дагы. 5-6 заяштан өтүп туруп, үйгө кирип кетем. Анан үйгө кирип кетесиңер, Всё, силердин кийинки сабагыңар кайра компьютерге келесиңер да бияка. Үйгө барасыңар, үйдө киши бар да. Анан кайра кайтып келе бересиңер, Үйгө киринбе же кирбей дагы. Чалып эле жана домофондон чаласыңар. Мен келдим дейсиңер. Келгениңерди билдирип коесуңар, кайра келе бересиңер. Кайра кантип келесиңер? Мени үйдөн чыгып туруп кичине бери көзөй бурулуп, солду көзөй бурулам, оңду көзөй. Оңдон өйдө чыгып туруп кайра солду көзөй бурулам. Жолдун аты эмне? Эмне ошол? Ошо көчө каякта болот? Ошол көчө оң тарабымда болот. Нуркамал, Камал көчөсү оң тарабымда, ошо менен кайра келем. Южный магистралдан өтөм. Кайра biraz солго бурулам. Ошо менен басып кетип кайра оңго бурулам да ошо менен кайра келип калам. Кайра келип каласыңар, Точно. Точно келебиз иншалла. Всё, хорошо. Бирön жардамына албайбыз. Бирön жардамына туруңуз. Наоборот, адашып ал сизди карап, Мен адашып оңго десе, ал сизди карап сол жака деп койду. Алар түшүнбөйт да көбү. Өзүнүн сизди карап туруп эле сол жака деп койду. Ал киши противоположен да ошон үчүн азыр жана деле түшүндүрүп айттым, Эч бирөөдөн жардам албагандын себеби силер түпкү аң сезимге, подсознанияга, программага жардам беришиңер керек. Ошол өзү проблемасын чечкенди үйрөнүш керек. Өзү чечем, өзүм кылам, азыр буну жасашым керек дегенге көндүрүш керек. Андан сырткары деле мына өзүңөр артка азыр ушул жерде туруп бир артка көз салып коесуңар. 2 жума мурун 1 жума жаттыңарбы үйдө? Бир жума үйдө болдуңар, азыр мына көрдүңөр кандай чоң жумуш жасадыңар. Уже могул жерде уверен да, мына азыр аулцанын астында турабыз, өзүңүз деле кеттем деп атасыз уже, барып келе алам үйгө деп атасыз. Вот уже иншалла колдон келет, ага биз ишенебиз. Сиз уже уча турган бүркүтсүз да. Бисмилла деңиз дагы. La havla va la quwwata деп кете бериңиз бол. Алтыда налево, солго. Кийин арыктан да солго. Ошо арыкты шоңой болуп барабыз. Анан Барковкадан оңго булабыз. Жолдон өтөбүз. Тротуар менен барып, анан чейкеден чыгабыз. Ошо менен Змейка деп басабыз. Андан кийин жолду кесип оңго өтөбүз. Анан 2 заястан кийин магистралдан оңго бурабыз. Магистралды сол жагыбызга алып, ошо менен түз басабыз, карьерден өтөбүз. Карьерден өткөндөн кийин жол бар, машина жолдон өткөндөн кийин арыкты таап сол жака пешеход менен 2 пешеход өтөбүз. Молодец. Андан кийин оңго бурабыз. Солдон дагы пешеход өтөбүз. Оңго буруп Каралаевга чөбүз. Каралаев менен басып 2 заястын жол башынан өтөбүз. Анан ошондо бордюр бар. Бордюр менен солго бурабыз. Ошо менен түз барып, зданияга кирип, зданиядан тоже солго буруп подъезд алабыз. Всё, хорошо, молодец. Кайра? Булардын картаны айтып берди сага. Кантип барыш керек экенин. Уже жеттик. Ушул жерде туруп биз уже ошол жака жеттик, уже. Эми кайра келишибиз керек. Солго бурабыз. Дагы бир солго бурабыз. Андан кийин түз барып туруп жана машина жолун өтөбүз. Азиянын алдында. Андан кийин жолун өтүп туруп, оңго бурулуп өтөбүз да. Каралаев менен басабыз. Каралаев менен басып келатып, солго бурулабыз. Пешеходун өтүп кайра оңго бурулабыз. Пешеходун өтөбүз. Кайра оңго буруп машина жолун өтүп, карьер менен түз барабыз. Түз келип туруп, церковь жактан эме солго бурулабыз. Остановкадан кийин. Солго бурулуп, түз барып, 2 заястан кийин кайра бордюрга сол жактан табабыз. Ошо менен түз келип туруп, түз келе беребиз, анан бордюрдан түшкөндөн кийин эле тротуар болуп калат да. Тротуардан келип, кайра оңго буруп туруп эле эми парковкага түшүп калабыз. Парковкадан келип кайра оңго менен Всё, хорошо, молодец.
Бүгүн дагы бир сабагыбыз кыздарга кухня болуп атат. Бүгүн Айгүл менен Айданада. Айдана эмне кылып атасың? Айдана эмне кыласың? Кече бүтпөй калган нерсеңиз бар эле, орунузду ошону алып бир чачка аласыз булар салганга. Кече баштагансың оромон. Айгүл сен эмне кыласың? Эже чечилишин суп кылат. Чечүүчүнү суп кылат. Башынан баштайбы азыр? Хорошо. Айгүл дагы Айдана дагы үйдө эч нерсе кылчу эмес да? Биринчи жолу эме тамак жасаганда ошол жактан үйрөнүп атышат. Бул сайыз. Бул сайыз. Сайыз жакшы кайра. Анан арчып эметип үйрөтүп аткан тарта бересиз, Сага суроосу бере бересиздер. Кесесиз, башын кесесиз. Мына жерин кара, мына жаман. Буну алып салыш керек. Кесиң.
Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Biz 3-4 gün burada buların baskanların, үйрөнгөндөрүн tartkanbız. Buyursa bugün oşal her kimisi bir ay yakında kaldı. Her kimisi özünün үйрөнгөн tamağın жасап, bugün bize mayramdık abet dep koyabız bu muna. Gel, ben koyup koyayım. Bugün oşal baldar adır özlerinin kvartirasına ben maşin binip geldim. Aş basıptır, pulov basıptır, galupsi, anın alivya salat жасaptır. Salatlarını alıp geldi. Kızlar bulacaktan mantı жасaptır. Anan dağın çiçeğini su жасaptır. Kudayım görse bular özleri közü körmeydi absolutna. Şulardan bugün habetini uyuşturgamız. Bugün bizde bayram inşallah. Kudayım buyursa. Adı kvartiramdan alıp verdim şu Ajike. Ramazan apaz ötüp ketkenlikten bundan biz adı oturan yer Razia yeni rehabilitasyonluk bor etti. O şu ayallarga şu kvartiranı satıp vergen şu Ajike. Ben şu apamın jatkan yeri şunda bir iş bağ olup ketsin degen bir maksatla satıp verdi inşallah. Jatkan turman var da soğuk tur bardı o şu Razia enerji ketip otar inşallah. Da bir çekede bir tanıştırıp getiriyor. Ajike'ni ben tanıştırıp koydum ha. Acıkım da onlar mantı sırpıştı bana. Baktılık kişilerimiz bana temelinde oturalım. Allah'a şu şuna baktılık kişileri böyle toplayla şükürçülük ettim manaktada. Bundan çok baktılık olmasa da hatırlayan kavgalan şükürçülük ettim manaktada. Şimdi oturan kişileri kanda içinde kopya asarı, kanda yolcular nerede özüm soran atıran soran işler olsa da direktör olsa da şu kavgalı aysanlıkta da şunu bir aysanlıkta da Allah'a şu özüm televizyonda özüm manaktada şu oyun bağırın manaktada ilk uyumda kavatılan yanında vartılan yanında özüm soran bağlan manaktada manaktada da acele ediminen da varsa özüm varsa manaktada şu Sapara açıp bırakacak, saparızı baysalda ortalama. Amin. Özüm ortada, secde acaba atça tözü veri ortada. Davişimizde sırlar zaten ortada, yüzüklü bağımız ve şükür ortada. Çatkanlar bizim kolumuz bir ortada, bizden özümüz bir ortada. Bizden ortada ihtiyaç olan bir acayip ağızda ortada, ihtiyaç olan bir ortada, ortada. Özümün amirin oğlu ortada, özüm hocamın oğlu ortada. Çatkanlar geçerken günlerimiz geçer ortada. Kolumuzda olacak, kışıyoruzdan, ülkede çevirizken ortada. Çatkanlar tabi şu işler ortada, daima başında yaşlı. Kolumuzda bir ortada gibi, özünün ağına
тирек максатын коюп ошол жетемдеп аракет кылган кишилерден артынан ушундай кишилер менен артынан иштешкен Урматтуу туугандар, мына биз жанакыдан бери ажекебиздин урунтуп калыптырбыз. Ажеке шашылып кетип калды. Биздин ошол жана күндөрү биз башында айтканбыз, жеңүүчүгө биз iPhone беребиз дегенбиз. Негизи бул жанакы биз телефонду үйрөтүп атпайбыз көз азерге. Ошо пайдаланганда iPhone жакшы экен да. Бек телефондордо функциясы көп эле кыйыныраак экен. Ошого мен дагы бир жолу эскертем. Кимиңиздер эгерде быушный болсо дагы iPhone'уңуздарды бизге белек кылсаңдар аябай сонун болот эле. Ошо көз аз бир туугандарыбыз ошону бир пайдаланганга бизге iPhone ыңгайлуу экен. Биздин бүгүнкү ошол жанакы 3-4 күндөн берки экзаменибиздин жыйынтыгында жеңүүчүгө биз ошол iPhone белек кылабыз дегенбиз. Анда ошол iPhone'ду ким жеңди? Мына биздин реабилитациялык программабызга келген жаңы балдардын келип окуй баштаганына 2-3 жума болуп атат. Уже бир айга жакындап калды. Ошол убакыттын ичинде биз мотивация кылыш үчүн ошо ким үйгө тез барып келсе, брайльдан тез үйрөнсө, бардык сабактарды жакшы алдыга өздөштүрүп кетсе, ошол кишиге iPhone берем деп айткам. Ошол эмемди берген убадамга туруп, бүгүн ошол iPhone телефондун жеңүүчүсүн аныктап, iPhone тапшырып коелу. Негизи азыркы балдар кыздардын арасынан бардыгы эле жакшы жетишкендиктерге жетишип калышты буюрса, бирок ошонун арасынан 4 аябай астыга кетишти. 2 кыз, 2 бала үйгө барып келгенди тапшырышты да. Бирок ошонун ичинен эми тилекке каршы азыр 4 iPhone жок. Тилекке каршы азыр 4 iPhone жок. Ошон үчүн биз ошол ким тезирээк барып келди, ошону дагы эсепке алдык. Анан башка дагы сабактардан кандай жетишип атат, брайль сабагынан кандай окуп атат, компьютерден кантип окуп атат, ошо компьютерден дагы телефонду жакшы үйрөнүп, компьютерга жетип калган киши дагы болмок да. Ошонун арасынан бир астыга чыккан ошо Таалай үйгө барып келгенди үйрөндү, молодец. Абдулазиз үйрөндү, үйгө барып келгенди, брайльдан дагы бардык нерселерди үйрөнүп. Айгерим үйгө барып келип калды. Амина үйгө барып келип калды. Университетке окуган жеринен үйгө келип, кайра университетке өзүлөрү барып келишти да. Бирок эң тезирээк барып келгенин биз эске алдык да. Кыздар кичине көбүрөөк убакыт алып койду. 2 саат, 1,5 саатта жетишти окшойт да. Канча жет. Анан балдардын арасынан Таалай менен Абдулазиз аябай күрөштү. Анан экөө тең эле тез барган карап кетти. 1 сааттын ичинде жеттиң, 45 мүнөт да. Абдулазиз дагы ошентип астыга экөө талашты орунду. Анан башка сабактарды эсепке алдык. Анан азыр ошол эмесине салыштырганда, убактысына эгерде именно тройст менен үйгө барып келгенди салыштырганда, Абдулазиз кичине тезирээк болуп калды. Мына биз Жалалдин ошо жана долбоордун жетекчиси катары Жалалдин өзүнөн угалы. Бүгүнкү иш-чара боюнча бул канчанчы эмеси? Степень. 2-3 бол бөлүнүп турбайбы, мен буларды билбесем. Бул биринчиси экен азыр. Ошол жерде айтып кетсем, бүгүнкү мына тамак жасаган боюнча. Бүгүн жалпысынан тамак аш эле эмес, бүт нерсесин 1 ай болду да башталганыначы. Анан ошондо кичинекей мини экзамен бул башталыш эле. Азыр бул дастарконго ар ким өзүнүн колунан келген 1 айда ошол үйрөнгөн нерсесин жасады. Кээ плов, манты, ар түрлүү нелер. Дастарконунда эле байкасаңар, бүт баары өздөрү жасаган нерселер. Анан экинчи этапында уже кыздар өздөрүнчө, балдар өздөрүнчө дагы жасайт. Бир 2 айдан кийин, 2 ай, 3 ай болуп калганда, анан акырында 6 айлыкта бизде экзамен тапшырат. Бул жалпы экзаменди жалпылап тапшырганда экзамендер, ал деген бир кишиге убакыт беребиз, ошол киши бюджетин түзүп, дастаркон ушул 20 кишиге биринчи тамагы, экинчи тамагы, выпечкасы, салаты, 2 түр салат, анан программасы, анан бюджетти түзүп, базарга барып, өзү сатып алып, өзү алып келип, өзү жасап, ушунча конок тосуп,
анан конокту узатып жыйнаштырып кайра салып коет да, орду идиштерди өз ордуна салып. Ошондо 6 айлык экзамен. Ал 6 айлык экзамен. Машалла. 6 ай болгондо бул биздин максатыбыз, бул үй бүлөлүк жашоого да даярдайбыз да. Чтобы үй бүлөлүк бюджет түзгөндү үйрөнүш керек. Акча каяктан келип атат, доход эмне, кайсы жакта расход, ар бир канча сом турат, ар бир нерсени баркын билиш керек да. Картошка канча сом турат, пияз канча сом турат, анан жакшысын алабы, жаманын алабы, ошолордун бүт баарын үйрөттүрүп, ошол 6 айдан кийин буюрса экзамен кылабыз дагы. Анда ар бири өзүнчө ушундай жасашат. Өзүнчө стол жаят, өзүнчө келип. Бул чай ичкендин бир жакшы жагы дагы бул баарлашып, бири-бири менен, бири-бирин түшүнүп, анан коом менен аралашканды үйрөтөбүз да. Себеби үйгө коноктор келет, бүт баарыбыз келет да. Ошо конокторду тосуп алганды, конокторго кандай программа кылыш керек, ошолордун баарын үйрөнүшөт. Ал экзамен бүт сабагын бириктирет. Компьютерді, брайльді, көшпе басқанды, кухня сабағын, тілдерді барлығын біріктірген бір экзамен. Ақырында 6 айдан. Анткени 3 күн беребиз бир кишиге, 3 күн беребиз. Биринчи күнү даярдаш керек, меню түзүш керек, интернеттен рецепттерди таап, канча сом, кайсы ингредиенттерди дейт, ошол баарын компьютерден табыш керек да. Өзү издеп. Анан аны болсо өзү бир айда список кылып жазыш керек. Канча кайсы продукттан алат, канча сомдон, канча килограмм алат, канча килограмм кетет, канча кишиге ошонун баары бюджет түзөт. Брайль менен жазып алып, ошон менен барып турат. Анан конокторду чакырыш үчүн ошол эле брайль сабагы менен, компьютер сабагы менен чакыруу кат жасайт. Чакыруу катты апарып берет. Алып бериш керек. Үйлөрүнө ар бир коноктун үйүнө. Сиздин адресиңизге барып, өзү чакыруу билетин таштап бериш керек. Могу күнүгө чакырабыз деп. Сабагында брайль болсо, мисалы көз көрбөгөн инструкторлорду чакырса, чакыруу билет кагазын брайльда жазыш керек. Сиздерге компьютерден чыгарып оформить. Сиз окуй алганда, сиз брайль берсе окуй албай каласыз, ошон үчүн сиз окуй ала турган кылып бериш керек. Демек булар ак жерде бир эле брайль эмес, плоскийди да үйрөнөт. Баарын үйрөнөт. Компьютер сабагы. Анан аны кылат дагы, анан базарга барып продуктун алып келет. Продуктун алып келгенден кийин анан меню түздү да, ошо меню боюнча анан 2 күндө баштайт да, мурунку күнү баштайт. Биринчиси салат болуш керек, обязательно. Экинчиси биринчи тамак болуш керек, суюк тамак. Анан обязательно экинчи тамак болуш керек, основной блюдо деп коет. Анан десерт болуш керек. Десерт. Таттуу жасаш керек. Пирог пишириш керек. Пирог пишират, торт пишират, өзү билет. Мороженое жасайбы, өзү билет да. Анан чай береби же суусундук береби, аны дагы өзү чечет. Дасторконда эмне болуш керек, нан болобу, эмне болот, ошону да өзү чечет. Анан коноктор келгенде конокторду тосуп алат, столду жаят. Анан столдун үстүндө эмне бар экенин айтып берет дагы, анан ошол конокторго ухаживать этет. Ухаживать этип баарын тамак салып берип, баарын. Тамакты өзү салып берип. Өзү салып берип. Чайды өзү куюп. Машалла. Ооба. Анан коноктордун ырдап береби, бийлеп береби, развлечение кылыш керек да. Сүйлөшүп отурабы, аны өзү билет. Табышмактарды айтабы, аны да өзү билет. Анан ошентип туруп анан конокторду кетирет дагы, анан столдун үстүндөгүнүн баарын жыйнап, тазалап, ар бирин өз ордуна кургактап коюп, квартираны тазалап туруп анан экзамен өтөт. Анда бул жерде кыздар тамак бергенде балдар түштөндүрмөй алып келиш керек экен. Бул жерде айырмасы жок, балдарбы, кыздарбы? Ар бир студент ошого өтүш керек. Өзүнө жардам бердирбейбиз, жардам эч ким бербейт. Только өз бүт баарын өзү жасайт. Анан ошо чакырган коноктордун дагы өзүнүн правилалары бар. Могу кишилер обязательно инструкторлор болуш керек. Анан обязательно өзүнө жакын кишилер болуш керек. Анан бир туугандары, ата-энеси болсо андан да жакшы болот. Алар көрүш керек. Обязательно да, ошо бир тууган. Себеби бул жерде бир туугандар чакыргандан максат 6 айда эмне үйрөнгөнүн далилдеп бериш керек да. Көрүш керек. Анан биз келгенде айтабыз, ушундай конок отурсаңар болду. Келе мен чай куюйм, келе мен тамак куяйын дебейсиңер дейсиз, отурасыз дейт. Ким коноктормо? Конок пайда жок. Сонун, мына көрдүңүздөр туугандар, демек бул жерде биздин негизги максатыбыз ошол да. Ошол келген ар бир балабызга ошо жазганды, окуганды, компьютер иштеткенди, керек болсо жана чакыруу билеттер оформление кылганды да үйрөтөбүз. Бул жерде компьютерден. Анан таяк менен басканды, автобуска түшкөндү, такси чакырганды бүт баардыгын биз үйрөтөбүз, Кудай буйрса. Анан тамак ашты бул жерде мына эме Гүлнар жеке өзү баштаган.
Bundan diyecek var ama hayat var. Bunlar da yürütüp atar, Kudayım buyursa. Ben İbrahim degen jigit. Bunlar burada rehabilitasyadan ötkönдөр. Kudayım buyursa oşol nerseni jıyıntığından sizlerge tattıp көрсөтөбүз Kudayım buyursa inşallah.